açık olsa adres alırsan. No adres kaldı no stollar aldı adreska bolgan yok. Emi bolot bu. Emi Bu bolot. kaçıncı adres kazdı bu? Bunu kaç ayda butadınız ile burada? Bu tür köktömdü. Yok bunalar köktömdük emas da bunalar. Ya bular ошол жайында буталган. Августта буталган. Августта кетети бе. Караңыздар туугандар, мына августта буталган жерден мынакей көртастары бир бүчүр чыгып атат. Эгер август айында, жай айында бутай турган болсоңуздар, бул мөмө бүчүр пайда болот ийин жылга. Көрдүңүздөр, жайдын жашыл бутоонун немеси, пайдасы. Бул кечирээк бутап койгондо бул ошончо жакшы өрчөй алган эмес. Siz özünüz aytmadыңчы, муну кандай кылып коет эле? Көзү жаксылмак. Yok, монучу? Жок, бияктан айтам. Азамат. Чыккан ыңгайлуу кылып туруп атыр. Кайсын таштаганда ыңгайлуу лазым. Азыр кайсы шактарды алып саласың? Бул жерде мындай болуш керек да. Эгер 4 абамдын ою боюнча 4 калыш керек болсо, анда пилус болуш керек. Бул бутак менен бул бутак, бул бутак менен бул бутак. Ошондо градус 90 градустан болот. 90 градустан. O kalta içinde kısaç var. Көрсөтүп койдум да. Жок, өзүңүз себепсиздик. Yok, sizler bir görsetip koygular. Жок, мен айтып атпайм, пилус кылып бутаңыздар деп айтып атам. Sen hazır bir özünü Азыр görset. могу плюс болуп туруп да, мына могу плюс болуп туруп. Ооба. Бирок силер эртең айткандайчы, могу жонойгондон кийин чыга албай каласың, могу батпай Hazır каласың. monogunu kırkanı, monogunu alıp salar. Monogunu alıp salar. Жок, ошого айтып атпайм, могу төртөө чоңойсо булар жонойгондон сиз бу жерден батпай каласың. Batat bunu alıp salgan bir jay var bu. Hazır sizler как жана катары Авама бериңиздер, биз конок катары эле турайлы, авам кайдын бутат. tutуш керек. Жок, сиз өзүңүздүкү бак, сиз бутак. Yok, men hazır özümün Taşı şu da yeni жанагында sibirden отырган yürüyen болсом, мен hazır hazır tutабай. Негер тутай турган болсом, мен Азыр авам Мынау hazır өкөнү зыян болса бу чоңоюп кетсе, муну кыйгачынан Ара мен албайсың. Пока. Анан алгандан муну мен эртең тазалап коем, ушундай кылып туруп. Анан могу деле ашыкча. Муну Жок, эртең ашыкча эмес. Ага тийбейт. Аны Төрттө тийбейт. десе эле баягы 4 бойдон кылбаш керек да. Сен бирөөндө 5. Азыр мындай да. Шактаганга жараша. Сиз тартып туруң мынакей. Яны тарт. Туугандар, бул жерде өзү белгилүү бир закону бар. Мынабул штамп деп айтылат, мынабул. Штамп бул өмүр бою бизге кызмат кыла турган мынабул штамп. Бул жүктүн бардыгы ошол жерге туура келет. Бул түз бойдон болуш керек. Эгер ушул кичине гана градус кыйшайса, анда алма бул алма алгандан кийин бир жагына карап ойт. Мына алма мисалы үчүн ооп турат. Келечекте бул бир жыгылышы мүмкүн да. Ошон үчүн даракты биринчи баланста кармаш керек. Эми караңыздар, бул туура кыркылган, мына коюп туруп, кыркылган жери туура болгон. Бул биринчи туурасы. Көрдүңүздөрбү? Бул туура, штамп туура кесилген. Себеби мынакей, орто штамптагы көчөт. Мынакей. Мөмөгө азыр терип алганга мүмкүнчүлүк бар. Эми караңыздар. Бул жерде эми скелетке келебиз. Скелетте биз мына койгон кронаны айтабыз. Бул жерде авам азыр 7 крона эсептеди го. 7 крона эсептеди. Крона деп мыналар айтылат, мына эң жоондор крона деп айтылат мыналар. 4 крона. Бул жерде биринчи ошибка кыска кыркып койгон. Ошонун эсебинен мына ушундай формага келет. Мына ушуну мына аралыкты азыр канча болуп атат мынакей? 40 болуп атат. Ушуну 50 же 60 кескенде мынанда мындайраак кескенде. Мына бутактар бир аз алыстайт эле да мындайраак. Мындайраак чыгат эле. Ошондо сиздер мына аралыкка оңойраак киретсеңиздер да. Мына аралык кыска болгон үчүн азыр берге мен чыгышым кыйын болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Себеби эртең бул көчөт бийик өсүүчү болуп эсептелет да, бийикке өсөт. Бул аралык тар болуп калды. Эгер мына аралык чоңураак болгондо ушул бойдон калтырып койсо болот эле. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн мына аралыкты кичине узунураак кое бериңиздер. Мындай кыска кыркпаңыздар. Көчөттү канчалык кыска кырккан сайын классикалык ката ошол жерден башталат. Азыр эми бул жерден алыш керек болсо, бир жерден чыга турган немени коюп коюшубуз керек. Караңыздар, мына жакын карап кетип атат, мына. Буну алыстатып коюш үчүн 4 жыл бою биринчи форма берилет да. Алыстатып койдук. Бул эми бияк карап кетет. Эми мынаны караңыздар, бул ичиге карап келет. Мынакей. Буну алып койдук. Алганда караңыздар.
Эки түрдүү алынат. Бул жерге столчо коюлуп алынат, же болбосо на кольцо деп коет. Түбүнөн алынат. Бул жерден чыкпай турган кылып. Чыкпай турган кылып алып койдук. Эми караңыздар. Азыр мына жерде сиздерге жакын туюлуп атабы, туюлбай атабы? Жакын. Мунаны алыш керек болбош керекпи? Беркин алышпайт. Муну алыш керек. Мен немен? 50 сантиметрден ары болуш керек да мунун жанагы аралыгы. Азыр алына турган мына ошак. Азыр алына турган мына ошак. Ава не дейсиз? Алыныш керекпи? Алыныш. Алыныш керек. Буну мына ала албайт. Муну Албайт. ара менен Ара, алып. бычок. Кийин муну ара менен алып коюң. Алыныш. Анан кийин мындай туугандар. Бул бута өзүнчө чыгармачылык. Биз азыр Ha, töre. мен өзүмдүн оюмду сунуштасам, баягы мантык ушундай болуш керек десем, абам мындай кылат да, туура эмес бул. Себеби бул бута өзүнчө чыгармачылык. Себеби тере турган адам бул адам. Бул адамга ыңгайлуу болуш керек. Анан мен мындай болот деп кеткеним туура эмес болуп калат. Ошон үчүн кайра-кайра абага айтып атам, өзүңүз бутаңыз деп. Анан мына ал жерде алма биринчи учунан мөмө берет. Алма биринчи учунан мөмөлөт. Анан ылдыйдан баштайт. Азыр абамдыкын көрүп атасыздар, мына ал жерде мына 5-6дан мөмө бүчүр пайда болуп калган. Мындай кыска бутактарды кеспеш керек. Мындайларды кээде кесип салып атасызбы? Мына ал мисалы үчүн бул алма эмес экен. Мына ушундай, мына алма мына. Жок. Көпчүлүгүбүз бизди карап туруп эле таш салып салабыз мынанычы. Бир алмага зыян да. Бул мөмөлө. Мөмөгө тарта турган бүчүрдү кыркып салып, сиздер кайра эле росту коюп коёсуздар. Мына ал азыр мына ал жерде 5-6 лидер турат мына. 1, 2, 3, 4, 5 лидер. Булар лидер. Булардан тик болгон үчүн ал кишин буларды таптагын өстүрөт бийикке. Булардын ою азыр 5 лидер форма түзүш булардыкы. Булар мөмө берейин деген ойдо болбойт. Биз азыр мына ал жерден жарымынан же кыскараак, бою кичинерээк болсун деп кыркып койсок, кайра көчөттү биз күчөтүп коебуз. Кайра күчтүү өсүүгө алып келип коебуз. Ошон үчүн туугандар буну ушуну кыркып алыштын кереги бар жок. Алсаңыздар ушунча эле алыңыздар, болбосо албаңыздар. Бул сиздердин лидериңиздер. Булар лидер болбосо, булар мөмө түйбөйт, жарыша берет. Мына ал жерден кыркып таштап, дагы лидерди көбөйтүп албаңыздар. Ошондой лидер алдыңыздарда турат. Көрүп атасыздарбы? Көбөйүп алган. Талашып өсүп атышат да. Классикалык Ката. биз жылдап кетип аткан ката ошол жерде болуп атат. Мына ушундай туугандар. Görürsün almat Bunu götür. kime de koyuş gerek var böyle. Tegele baş керек. 10 santimetre. Ha? Çok. Uçuna bayağı almat götürgen eğer bil degen adam bolsa, almat tüyötün tüyötürgen. Kaydı tüyöt. Bayağı kalemdin uçu var bu. Oşoğun uçur bu. Bunda kolduğun bunda kızan sayıp. Мына көрүнүп турат мына. Ama Калемдин учу окшоп турабы мына? Iya. Сиздерге көрүнүп турат. Ama o gülden Эми караңыздар эми. Мунобу? Мынаны караңыздар. Burada ayırması görünüyor Бар, mu? бар, бар, бар. Ha, böyle Var bakın. Ha. Bu toğanın ucu mu neke? Sınıf otar, yumuşak. Ha bu katı mı neke? Katı. Sınbayt. Ayırması o şov. Tüyöt eкен de şuna mola. bular bunda azamat. Bayağı tübe çıkan raza bilbesen kolunda kızan Uşalanıp gelir. yok sayatta kişine kalem. Ama onlar уже gül. Gül. Gül yoksa. Spur деген сорттун айырмасы семеренкеден айырмасы ушул болот мынакей. Муну ал денесинен мындай денеден мөмө ала алат. Булар эртерээк мөмөгө кирет. Крипсон, бойка, сиздер жанатан деген ушул алмалар. Булар спур сорт болгондуктан эртерээк мөмөгө кирет. А берки семеренкалар булар спур сорт эмес. Булар жетилип өсүп алып анан кийин мөмө бере баштайт. Анан туугандар. Муну ал түз турган бутак, бул өсүүчү бутак деп айтылат да. Эгер ушул эле бутакта абамдын бутагын быйыл ушуну 75 градуска ийип байлап койдук. Мына жерден байлап туруп тартып байлап койдук. 75 градус болду да. Байлап койдук мынакей. Анда бул бутак түз турган бутак. Мындай бүчүр пайда болот кийинки жылгачы. Бул жерден жарымдай мөмөгө отурат. Эгер ошол мөмөгө отурбай атканды 90 градуска мындай ийип туруп байлап койсоңуздар, анда ушул бутак күнгө бышат дагы бул жерде өсүү токтойт. Бул толук мөмө бутакка айланып калат. Биз баягы түз кетип аткан ортосуна алып атпайбыз, булар эркектеп кетти деп. Эмне себептен эркектеп кетип атат? Биз туура эмес бутаганын эсебинен эркектеп кетип атат. Көчөттү канчалык аз бутасаңыз, ошончолук мөмөгө эрте кирет. Канчалык көчөттү туура бутасаңыз, ошончолук эртеге кирет. Биз көчөттү мына ушундай формада бутай турган болсок, мөмөдөн кечиктире беребиз. Азыр мына мөмөгө отурган наргыны көрүңүздөр.
мөмөсү азыраак. Ошол жерден эле көрүнүп турат. Туурабы? Ошонуку азыраак. Буга караганда жашы бирдей болгон менен өзү көчөт чоңураак. Бирок ал өсөм деген көчөт турат да, булчу. Өсөм деген көчөт. Бул мөмөгө берейин деген ою кийинирээк пайда болот. Канчалык күчтүү бутасаңыздар, ошончолук мөмөнү кеч аласыздар. Аркага сүрүп саласыздар. Кээ бирде мындайынан бутап коебуз, мынау жана чыкканда. Мындайынан кезип коебуз да. Сиздер форма берип атасыздар. Форма беребиз ма? Бул форманы эртең бул олмо алганда өзү эле ийип алат сиздерге. Ийип алат. Сиздер болсо кайра эле буну мынтып атасыздар да. Анан азыр шабдалыны бутапсыздар. Ким бутаса дагы рахмат. Өтө жакшы бутаптыр. Мен өзүм бутадым. Өзүңүз бутапсыз, азыр да бир катар ошо шабдалыны көрөбүз. Келиңиздер. Шабдал бутайлы. Значит, чыгармачылык ою күчтүү экен да. Багбаныңызна? Ошого барайлы. Келиңиздер мына авамды көрсөтүп келели. Өзүнүн фантастикалары ham жакшы экен да. Туугандар, бул классикалык форма, туурабы? Классикалык форма бул дүйнөдө эч качан модадан калбайт. Бул бутоонун өзүнчө бир түрү. Бул формада чашка түрүндөн дагы кеңирээк табак кылыптыр да. Табак форма болот. Тергимди өтө ыңгайлаштырыптыр. Авамды негизинен кылып атканы аябай жакшы. Бул сиздерге үлгү боло турган баг экен да. Бизде дагы ушундай бутайт, бирок айырмасы бар. Азыр мен көрсөтүп кетемин. Авамдын форма берген өтө жакшы экен. Жылдыгы канча жылдык? 4 жыл. 4 жыл канча болду? 6 жыл болуп калды. Сенин 6 жыл. Шабдалы өзү полукарлик болуп эсептелет деп айтты. Шабдалы ашып кетсе 10-15 жылда карайт. Андан кийин алып салып туруп, ордуна жылдырып туруп, башка мөмө тигип койсо болот да. Шабдал ушунчалык күчтүү тамыр болгондуктан бул берип туруп, миссиясы бушат, анан кургайт. Анан шабдалы орууга дагы көбүрөөк жакын болот. Орууга. Азыр мына алдыңыздарда кесилген бутактарда көрүп турасыздар, мына ак кебердин оруулары, курчак өс оруулары менен ооруганы көрүнүп турат. Азыр авам дарыласа керек. Эм дарылайм. Ава азыр бул толук бүттүбү же дагы бутайсызбы муну? Жок, толук бүттү бул. Эми погодага карап туруп, купрос чачабыз да. Купура чачасыз. Мына жерде чаласы жок азыр. Мен билишимче өзүмө Чаласы жок. Авам ушундай калтырса болот. Эгер менин багым болсо, муну кичине башкачараак бутайм. Мына бир бутагын эле бутап көрсөтөйүн. Азыр мына бир бутакта, мына кронодо азыр канча неме турат? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 турат. Бул буюрса бир челек шабдалы көтөрө алат. Бирок бул жерде азыр көрөсүздөр мынакей. Канча катар бир 15 катар гүл турат. Бул гүлдөрдөн 2-ден 3төн гүл чыгып шабдал болушу мүмкүн. Эгер ушуга 15 шабдалын иле турган болсоңуздар, бул мынандай ийилет. Натыйжасында ийилген жерден бул жерде майдалануу пайда болот. Муну кол менен сейректетүүгө туура келет да. Россияда ушундай кылса болот. Себеби алардын погодасы катуу суук келсе уруп кетет. Алардын мына бүчүрлөргө суук таасир болушу көбүрөөк мүмкүнчүлүгү. Бизде андай мүмкүнчүлүк азыраак. Сиздер өтө ысык жерде жашайсыздар. Шабдалы канча гүл десе ошонун бардыгын кармап алат. Шабдалы ушундай күчтүү. Шабдалы күчтүү болгон үчүн кармап алат. Питание жетсе жетпесе кармап алат. Анан ошонун натыйжасында майда болот. Анан мунун арасынан биринчи мындай болгондо, жаңгактай болгондо 10 см коюп сейректетилет. Бул жерде чоңураак болгондо муну 15 см коюп бирден эле шабдалы коет да. Биз андай эле кылып сейректетип отурбастан ошол жолду 40 жолу менен кыскартып койсок болот. Азыр кыскартып койдук мынакей. 2 карыч кылып кыскартып койдук. Бул жерде жарымын алып салдык азыр. Бирок ушул дагы көп да шабдалыга. Ушул деле көп. Муну мындай алып койсо боло берет. Шабдалыны коркпостон 50%, 60% алып салса боло берет. Коркпой ала бериш керек. Себеби шабдалыны алыш керек. Бул тамыры күчтүү. Жылга күчтүү бутай бересиң, жылга ала берет, жылга бутай бересиң. Ушундай. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мындай күнгөй жерлерде, мисалы үчүн мындай күнгөй күн тие турган жер болсо, муну запаска алуу деген түшүнүк бар. Запаска алуу. Муну ал мөмөгө койдум. Бул экинчи күнгөй жерини карап туруп, мына күндү тие турган жерине запаска кыркып коесуң. Муну кийинки жылга бул запас берден кыркасын дагы буну ала бересиң. Ушундай метод менен дагы шабдалын ийиктетпей кармап турса болот. Азыр авам ушул жыл менен келсе, мына күчтүүлөрү быйыл берге чейин чыгат. Шабдалы
есіңіздерде болсын, 1 жылдық қана мөмөдө жаңа өскен немеден, нодадан, шақтан ғана мөмө береді. Жаңа өскөндөн ғана. Бұл демек, бұйыл мынау мыйерден мөмө берді. Кейінгі жылға бұл берден береді. Андан кейін мындай береді. Ушинтип жылдан жылға кете береді. Жайылып келе береді да. Анан шабдалының учуна сөзсүз түрдө мындай оорулар чыгып алат. Ошон үчүн шабдалдын учун сөзсүз алыш керек. Мына учуна бүт бардыгы келип алат. Мына учуначы Бардын кыпталыш керек эми. мүмкүн болушунча кыркыш керек. Мындай запаска коюу деген нерсени сөзсүз колдонсоңуз, бул жерден жаңы шак чыгат, кийинки жылга жаңыланып калат. Муну кыркас кийинки жылга, мунан чыгат, алмашып келе берет. Запас дегенчи. Мына ушундай. Шабдалы боюнча өтө бутоонун түрү көп. Мен азыр көбүнчө түз өстүргөнгө аракет кылып атам. Мындай ийилгенде шабдалыда процесс, суу жүрүү процесс жайлашат дагы. Бул чоң мөмө келбей калат. Ошон үчүн азыр мындай жайып туруп түз өстүрүп атам да мен. Ушундай метод кылып атам.